Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Орозбекова Жибек адам укуктары жана өнүгүү боюнча сүйлөшүүдөбүз. Адам укуктары жана өнүгүү деген эмне? Эң биринчи, адам укуктары деген эмне деп сураганда, бул адамдын төрөлгөндөн баштап табигый укуктар болуп эсептелинет деген бир теория бар. Бирок укук деп азыр айтып колдонуп келаткан түшүнүк бул позитивдүү укук болуп бөлүнөт. Демек, бизде эң негизги эки түр бар экен. Бул позитивдүү укук жана табигый укук. Табигый укуктун негиздөөчүлөрү Хьюго Гротис жана Джон Лок болуп эсептелинет. Жана албетте башкалар дагы бар, бирок булар эң негизинде турган теорияны өнүктүргөн адамдар болуп эсептелинет. Позитивдүү укук деген эмне? Негизи философикалык жакындоо менен караганда, позитивдүү укук бул укуктун жанында сөзсүз түрдө кандайдыр бир шарттар болуш керек деген нерсени билдирет. Бул эркин сүйлөөгө укук, бирок эгерде ал эркин сүйлөө укугу менен сен башкалардын укугун камсынтып же болбосо басымырлоого кылып атсаң, анда шарт коюлат. Бул укук сенден ажыратылыш керек деген нерсе. Өнүгүү процесси адам укуктары тарабынан жакындоо менен караганда, өнүгүү процесси демократияны түзөт жана демократизациялоону түзөт жана укуктук мамлекет дегендерди түзөт. Албетте, өнүгүүгө экономикалык жана социалдык өнүгүү дагы кирет. Адам укуктары жана өнүгүү процесси деп Бириккен Улуттар Уюмунун өнүккөнүнөн түздөн түз байланыштуу. Биз билгендей эле Бириккен Улуттар Уюму бул Экинчи дүйнөлүк согуштун токтотуусу менен Улуттар Лигасынын бүтүшү менен билебиз. Жана Бириккен Улуттар Уюмунун структурасы кандай болсо, кандай өзгөртүүлөрдү алып келсе, ошолордун баары өнүгүү процессин максаттап алып келинет деп эсептелинет экен. Адам укуктары жана өнүгүүнүн инструменти 3-Лом конвенция жана Европалык бирикме жана Евросоюздун Африкадагы өнөктөш өлкөлөр менен кызматташтыкта болгону бул дагы өнүгүү процессинин мисалы болуп эсептелинет экен. Биз билгендей эле Евросоюз эң мыкты регионалдык уюм болуп эсептелинет жана бул уюмда адам укуктары эң жогорку деңгээлде корголот жана өнүгүү дагы адам укуктары аркылуу жакындоону карасак дагы өнүгүү процесси өтө тез жана ошол эле убакта стабилдүү болуп эсептелинет экен. Адам укуктары жана өнүгүүгө эң маанилүү жетишкендик болуп, 1000 жылдык өнүктүрүүнүн максаты программасы болуп эсептелинет. Бул программада дүйнөлүк лидерлердин макулдугу менен жакырчылыкка, ооруга, айлана чөйрөнүн бузулушу менен күрөшүүгө ченемдүү максаттарды коюшкан. Биз билгендей эле 1000 жылдык өнүктүрүүнүн максатында албетте кандайдыр бир топ максаттар бар. Ал бир топ максаттар 2015 жылга чейин коюлган эле. 2015 жылга чейин
19 максат коюлуп, жана 19-у ишке ашышыш керек. Азыркы учурда бүт 19-17 максаттардын баары азыркы убакытка чейин актуалдуу жана ар бир мамлекет аны менен күрөшүүдө. Анын менен күрөшүүгө кепилдик жана түрткү болуп, албетте Бириккен Улуттар Уюму болуп эсептелинет. Адам укуктары боюнча жакындоо өнүгүү кооперация теориясы деген түшүнүк бар. Адам укуктары жана өнүгүү теориясында. Бул адам укуктары центрда болгон өнүгүүнү билдирет. Биз билгендей эле Латын Америкада, латын тилинде rule of law деген нерсе бар. Бул мыйзамдын алдында бардыгы тең жана мыйзам бардыгы үчүн тең иштеш керек деген нерсени билдирет. Бул өнүгүү качан болот деп теорияда эсептелинсе, бул өнүгүү ар бир адамдын кандай адам болуусун, расасына, динине, жынысына жана башка нерселерге карабастан мамлекет жакшы мамиле кылса, укуктарын коргобосо, бузбаса, ошол мамлекет өнүккөн мамлекет болуп эсептелинет экен. Азыркы учурда донор агенттер үчүн укуктук мамлекет эң негизги компонент болуп эсептелинет жана донор агенттер укук тарабынан өнүгүп аткан мамлекеттерге өтө көп жардам берүүдө. Экинчи дүйнөлүк согуштан соң өнүгүү модели макроэкономикалык деңгээлге басым жасаган. Албетте, мамлекеттин экономикалык абалы түздөн түз адам укуктарына зыян же болбосо пайда келтирүүчү компонент болуп эсептелинет. Кандай шартта негативдүү болушу мүмкүн, кандай шартта позитивдүү болушу мүмкүн? Бул эгерде мамлекеттин экономикалык деңгээли өтө төмөн болсо, бул коррупцияны чакырышы мүмкүн жана коррупция түздөн түз кээ бир категория адамдардын укугун бузушу мүмкүн. Ошол эле учурда коррупция кандайдыр бир адат салтка айланышы мүмкүн. Эгерде бирок мамлекет экономикалык деңгээлде өнүккөн болсо, чынында өнүккөн болуп, социалдык тармактар жакшы иштеп, социалдык тейлөөлөр жакшы иштесе эгер, ошондо дейт, адам укуктары дагы мамлекет тарабынан жакшы деңгээлде корголот экен. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы адам укуктары боюнча өнүктүрүүгө негизделген мамилеге салымы чоң. Албетте, Бириккен Улуттар Уюму бул эл аралык уюм болгондуктан бардык документтер, резолюциялар дүйнөдө көбүнчө кайсы мамлекеттер болсо, ошол мамлекеттердин келишими менен документтер түзүлүүдө. Бирок ошол эле учурда регионалдык организациядагы уюмдар дагы өтө чоң роль ойноп келишет. Өлкөнүн өнүгүүсү жана адам укуктар боюнча эки негизги фактор бар. Бул биринчи фактор бул демократия фактору, экинчи фактор бул жакшы башкаруу деген фактор. Башкача айтканда good governance деген фактор болуп эсептелинет. Бул демек мамлекет өнүгүш үчүн демократия принциптери иштеш керек. Биринчи, экинчи
сапаттуу бир башкаруу болуш керек. Эмне себептен мамлекеттерде проблемалар, көйгөйлөр көбөйүп жана көбөйүп жатат. Анткени бул эки фактор, демократиялык принцип же иштебейт, же болбосо ал мамлекетте бар же жок болушу мүмкүн. Экинчи болсо мамлекеттин үстүндө турган, башында турган башкаруу өтө сапатсыз болгондуктан дагы мамлекет өнүгө албайт деп эсептелинет экен. Демократия тууралуу айтсак, демократия жана адам укуктары политикалык аренада өзгөчө маңызды камтыйт. Демократия бул батыштан келген аныктама болуп бөлүнөт. Бирок демократиянын абсолюттук бир терминологиясы азыркы убакытка чейин жок. Демократия эмне дегенде ар бирибиз ар башка нерсени айтат экенбиз. Жана эң биринчилерден болуп демократия бул көпчүлүк адамдардын башкаруу, бул бир. Экинчи бул эркиндик, жеңилдик дегенди билдирет экен. Демек, эгерде өлкөдө эркиндик, жеңилдик жана көпчүлүк башкаруу болгондо, бул демократия принциптери иштей баштайт деген ойлор бар экен. Тагыраак айтканда, демократия элге дем күч берип турган инструмент катары эсептесек болот экен. Анткени демократиялык принциптер коомдо бийликтин ролун аткарып келет. Биз айткандай эле шайлоо болобу, социалдык статус болобу, макроэкономика өнүгүү болобу, булардын баары түздөн түз мыйзамдарга жараша болот экен. Эгерде мамлекетте макроэкономика деңгээли чоң болгон болсо, экономикалык күчтүү мамлекет болгон болсо, анда демократиялык принциптер иштейт. Бул бир. Анда адам укуктары жакшыраак корголот деген ойлор бар экен. Мисалы болуп, Берлин дубалы курагандан соң көбүнчө коммунист режимдер демократизациялоо процедурасын ураганды кездешкенбиз. Берлин дубалы кулагандын себеби бул эки Германия өлкөсү бириккенде жана демократия бир багытка түшкөндө, ошондо демократия процесси келип жана өлкөнү өнүгүүгө алып кетиптир. Бириккен Улуттар Уюмунун органдары, анын ичинде Бириккен Улуттар органынын секретариаты, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссиясы демократизациялоо тууралуу официалдуу көптөгөн резолюциялар, документтерди азыркыга чейин чыгарууда экен. Бириккен Улуттар Уюмунун катчысынын ою боюнча демократия кайсы бир өлкөдөн көчүрүлбөш керек. Ал бардыгы каалаган жана ассимиляцияга сиңип калган жашоо шарты болуш керек. Жана демократияда адамдардын жана мамлекеттин карама катнашы абдан жакшы бир деңгээлде болуш керек дегенди билдирген экен. Жакшы башкаруу боюнча айта кетсек, жакшы башкаруу бул англисче айтканда good governance болуп эсептелинет. Батышта бул нерсеге өтө басым жасала турчу түшүнүк болуп эсептелинет. Анткени кандай өлкө болбосун, эгер сапатсыз башкаруу болсо, жакшы башкаруу болбосо, анда мамлекеттин адам укуктары принциби дагы тепселенет, анда экономикалык өнүгүү дагы жок болот деген идея бар экен. Ачык айткын, жоопкерчиликтүү ырастоону талап кылган демократия инструменти
болуп белгиленген экен жана жакшы башкаруу 3 эң негизги элементтерден болуп эсептелинет. Биринчи элемент болуп коомдук коопсуздугун талап кылуу. Экинчи элемент мамлекеттик, коомдук жана жеке менчик сектордо натыйжалуу базасын башкаруу. Үчүнчү элемент болуп экономикалык, социалдык жана башка максаттарда жетүүгө аракет кылуу. Бул эң негизги 3 элемент болуп эсептелинет экен. Бирден бир карап чыксак, коомдук коопсуздугу талап кылуу дейбиз. Демек, биз өнүгүүгө умтулсак, ошондо коом толугу менен өзүнүн коомсуздугун талап кылыш керек экен. Экинчиси мамлекеттик, коомдук жана жеке менчик сектордо натыйжалуу базасын башкаруу. Натыйжалуу базасын башкаруу деген бул кандай сектор болбосун, мамлекет өзүнүн ролун аткарса, коом өзүнүн ролун аткарса, жеке менчик өзүнүн ролун аткарса, ар бир сектор өз алдынча болуп жана толугу менен өнүгүүгө чоң салым кошушу мүмкүн экен. Үчүнчү элемент биздин бул экономикалык, социалдык жана башка максаттарды жетүүгө аракет кылуу. Албетте, өнүгүү эки тараптан болот. Бул укук тарабынан жана экономикалык тарабынан. Бул элементтер үчүнчү элемент болуп социалдык тармакка басым жасоодо. Социалдык тармакка канчалык мамлекет басым жасаса, ошончо адам укуктары бузууга дуушар болбогон тууралуу айтып келинет экен. Сиздер менен мен болдум, Орозбекова Жибек. Адам укуктары жана өнүгүү боюнча бир аз айтып келдим. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.